Ассаламу алейкум достар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта жанында турган красавчик, тамашоочу, Торнадо командасынын оюнчусу, блогер Жыргал Тим менен биз маек курабыз, интервью алабыз. Жакшы маанайда бүгүнкү эфир кызыктуу болот дейли. Аягына чейин көрүп, биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшы? Жакшы. Ден соолуктар. Жакшы. Эң алгач эле биздин көрөрмандар менен бир аз саламдашып, амандашып алалы. Анан кенен бир Жыргал Тимдин сырларын ачып, мындай бир кызыктуу маектерди уланталы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Назир Мамат Султанов. Кандай канал эле? YouTube каналы. YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кыргыз элим, жана ошондой эле менин подписчиктерим, көрөрмандарым, баарыңыздарга терең салам. Ушундай баштап алдык. Алгачкы эле суроо. Эмне үчүн Жыргал Тим деген ат менен жүрөсүң? Бул сурооду аябай көп берет. Анан түшүндүрүп отургуча деп сейик жооп бере коем негизичи. Тим деген бир мезгилдерде 2016 ушундай бир кандайдыр бир лакамат табыш бир мындай мода болду да. Анан мен не деп койсом экен деп анан фамилиям негизи Туматов. Анан Жыргал Тум деп койсом окшобой калат экен. Өзүнчө эле Тиматин элестетип бердимби же эмне болду? И кылып койдум жана ортосунчу Жыргал Тим болуп калды. Көп сурайт, Жыргал Тимби дейби? Тим дегенде англисчеден кырсыак отурганда команда болот экен да. Жок деп коем. Же таймбы деп коем. Тайм дегенде Жыргал убакытпы деген маанидеби дейт. Жок, башка деп коем. Негизи ошол жөн эле фамилиямды кыскартып Тим кылып койгом. Ошонун негизинен чыккан. Жакшы. Жыргал Тим кайсыл жактын кулуну, кайсыл жактан болот? Толугураак маалыматтарды жеткирели анда. Жыргал Тим негизи Кызылкыялык, местный. Мен атам дагы Кызылкыяда чоңойгон. Атам атасы да Кызылкыяда чоңоюп, бирок атамдын атасы Каражыгач майдан жактарда чоңойгон экен. Тагитүүм ошол жак болуп калат да. Негизи майдандан болосуз. Ооба. Анан негизи основной эми Кызылкыяда чоңойгонбуз. Апам болсо Жалдан. 3-бөлүм Бешбуркандан. Тага журттун Бешбуркандыктар. Үй бүлөңүз жөнүндө айталычы. Үй бүлөдө аялым бар, 2 кызым бар. Жакшы, меке. Аябай сонун. Эми бул тамашоо тарабына кантип келип калдыңар? Тамашоого 2011 биз анда бийлейт элек, бийчи элек. Өзүнчө бир образ менен мондай. Атайга окшоп бийлейт элек, атайды кумир тутат элек. Анан Тоо техникалык колледждин командасы бизге бийлеп бербейсиңер деп чакырып калды. 2011 ал кезде мен мектепте 9-класста окуйт элем. Хорошо, чыгып берели деп келдик. Келип анан тамашооду көрдүк. Ошол мезгилде Жетиген деген команда бар экен. Тоо техникалык колледжде. Ошолор менен чыгып, бир миниатюра берип көрдү, аны аткардык. Сен жакшы аткара турбайсың деп эле анан ошол жакка кошулуп калганбыз. Тартып калды. Кошулуп, андан кийин 1 жыл өтүп, ошол колледжге мен тапшырдым, кызыгып, тамашоонун артынан эле тапшырдым. Кандай профессия тапшырып атам, эмнеге тапшырдым, аны билбейм да. Анан кыскасы, ошол колледжге кириш керек болуп калып. Кирип, 1 жылдан кийин колледждин сборный командасынын капитаны болдум. Эскилер кетип, мен ал жакка капитан кылышты. Кызылкая шаарында, мына Баткен территориясында 2-чи, 3-чү местолорду алып, 1-чи местолорду алып, жакшы результаттар көрсөттүк. Кийин семейный проблемалар болуп, Россияга кетиш керек болуп калып, ал жакта 2 жыл жүрүп, кайра Ошко тапшырдым. Ал жакка 17 жашар бала болуп, жаш бала болуп барып алган экен. Ойнобойсуңбу, күлбөйсүңбү дейт. Не келип алдың бул жакка дейт. Классташтарым однокласниктен көрүп алып көзүм күйөт. Группалаштары көрүп алып дейт. Мен дальше окуйм дедим да, кайра келип Ошко тапшырып, кайра эле тамашоо не болуп аткан деп карап коесуң. Классташымдын бөлөсү Салижан. Экөөбүз таанышып калдык. Таанышып калып, Кызылкыядан Ошкочо барып, тамашоо жөнүндө сөз кетти. Экөөбүз сүйлөшүп, эмне кылганда давай экөөбүз бир команда түзүп чыкпайлы Ош филиалга дедик. Хорошо. Бизде Бекболот деген бала бар, ал да жакшы аткарат деп
кастинг кыла алам да десе, хорошо да. Кастинг кылышты алар өздөрүнүн университетине. Мага чалып айтып атпайбы, бул жакта бир Дастан деген бала бар экен, кызыкада ойноп жүргөн экен, сен деле ойноп жүргөнсүң, тааныйсыңбы дейт. Тааныйм, ал жакшы бала. Алып бергиле командага деп. Хорошо да алып. Кийин бул жактан Тазимди коштук. Тазимди кошуп, чыгып эле Мердин кубогун утуп алганбыз. Оштун команда болуп шоке, бул каяктан кеп калды бул балдар. Келип, дальше мыкты команда ушундай сыйлыктарды утуп, ошентип Торнадо командасы жаралып калган. Абдан жакшы. Негизи бийчилик деп калдың. Ошол бий тармагы эмне үчүн калып кетти? Эми бир эле сенде эмес, негизи Атай Өмүрзаковдон кийин чыккансыңар да. Атай Өмүрзаков деле таштай берди, сен деле таштай бердиң дегендей да. Неге? Эми мына караса, бизде маданиятта бийчилерди анча баалашпайт окшойт. Мисалы, мен деле Ошко барып биринчи место эмес, экинчи место алып келдим. Кызыккада соперник жок эле мага. Бийлеш боюнча. Анан дальше каяка барам, эмне кылам, кантип нан табам? Ал нерсе менен нан таба болбойт экен да. Атай Өмүрзаков деле Америкага барды, шагирттери барып канчалаган месталарды алып келди. Дальше эмне кылышын билбей калды. Эми балким бий кружокторду ачып бир нерсе кылса болсо керек эле, бирок дальше мындай эмне кылышты билбей калдык да, тамашага акырындан өтүп кеттик. Блогерлик тарабындагын алып кетип атасың. Блогерлик тарабы кандай кетип атат? Кандай болуп атат? Деги эле Кыргызстанда блогерлердин саны кандай өсүп атат азыркы күндө? Негизи TikTok жабылып, чача-мача баягы блогерлер жок болду окшойт. Бирок мага деле катуу тийди TikTok жабылган. Анткени рекламадан сүйлөгөндө мен 100 000 TikTok'умдан смело кетет деп эле, мындай 100 000 просмотр кетирип берем мен силерге деп туруп, сценамда айтат элем да. Азыр бир аз кыйыныраак болуп калды. Себеби Instagram'дын аудиториясы мындай кыйын да, абданча. Ал жакта бирөөгө жөнөтүш керек, сохранить этиш керек же комментарий көп болуш керек, ушундай нерселерин өзгөртүп барат Instagramчы. Ал жака постоянно кыласың. TikTok ошол бойдон эле. Кандай тартышты билесиң? Ушинтип тартып койсоң да кетип калат. Instagram тандап турат. Уже мындайлар жакшы кетип калыптыр да, бул жака тартып баштайсың. Кайра эле өзгөртүп салат. Ал видеоң кетпей калды, значит мындай кылып тартыш керек экен деп бунусун тартып көрөсүң. Ушинтип негизи ал Instagram'дан кыйыныраак болуп калды. Анан блогерлер негизи жаман баягындай дөөдүрөө моментип аткарсаң ошолорың жакшы кетет. Элдин пейили бузулду же билбейм мындай уруш кылыш керек же талаш кылыш керек. Жакшына мындай ассаламу алейкум деп баягындай кылып тарсаң, мындай жакшынакай образ менен тарсаң кетпейт да. Кирсең 3 000, 4 000 деп турса, вай эмне дейт. Аяктан келип туруп эле I love you деп койсоң, бум кетип калат. Сөгөт. Комментарий. Же биринчиде турган адам, чорт адам деп койсоң, ал досуна жөнөтөт, досу мени сөгөт. Ошондон рекке чыгасың. Анан биз рекке чыгабыз. Кайра ошон кетет, жанагы видео миллион просмотрларды алып салат да. Жаман болсоң да, жүрүп коесуң, менде мынча просмотр бар деп. Негизи ошол просмотр жарымы сөккөн болот да сеничи. Сөгүп калат. Эми ал досу тамашалап жөнөтөт, ал досуга каттык тие албайт. Досу болсо мени сөгөт. Ошондой негизи. Негизи мына казак блогерлерди карасаң, өзбек блогерлерди карасаң, бар эле миллиондук багытка жетиш максатында жүрүшөт да. Сенде кандай пландар? Азыр Instagram, TikTok'то подписчиктин эч кандай айырмасы калбады. Мисалы, Дастан деле алалы, көпчүлүгү Дастанды тааныйт. Дастанда 400 000 подписчик бар да. Менде 50 000 подписчик бар. Мен деле 50 000 подписчик менен видеом күчтүү болсо миллионго жетем просмотр боюнча. Дастан деле жетет. Так что подписчиктин азыр эч кандай эмес кызыгы калбады да мен үчүнчү. Чисто просмотр кандай кетиш керек и все. Просмотр чечип коюп атат, подписчиктин ролунда. Подписчик эч нерсени чечпей атат. Мисалы, чоң артисттер бар, аз кимдигин айтпай эле коеюн. Миллион, 2 миллион, 3 миллион подписчиги бар. Бул жагда видеосуна кирип карасаң, 10 000, 20 000, 30 000 просмотр кеткен.
ал эми нереально да. Так что эң башкысы мисалы реклама берип атасыздарбы, биринчи очередте просмотрун караш керек. Канча просмотр алып атат, канча эл менин рекламамды көрөт. Ошону биринчи караш керек. Подписчиге эч нерсени чечпейт. Бир видео тартып, ошонун рекке чыгыш үчүн кандай бир багыты барбы? Же кандайдыр бир жолдор менен рекке чыгарабы? Же видео өзү күчтүү болсо чыгабы? Мисалы көп просмотр, 800 000 просмотр алды окшойт. Рамазан жөнүндө тарттык. Бул ошол кезде Рамазанда хайп азыркы деңгээлде эң актуалдуу тема биринчи очередте. Ошол болуш керек. Экинчисте же ал болсо досторго жөнөтө турган, жакын досторго жөнөтө турган видео тартыш керек. Үчүнчүсү мындай айлана чөйрө. Мен мисалы зданиянын ичинде вообще тартпайм. Мындай жарык, сонун качествода болуш керек. Ошолор үч нерсеге мен основной көңүл бурам. Анан калган нерсе. Ошондо үч нерсенин багытын кармасаң, рекке чыгышы мүмкүн. Чыгат. Комментарий жазып кой, жана башка кылып кой дегендерчи. Болот. Мисалы айттым, азыр Инстаграмдын немеси биринчи очередте жөнөтүш керек да бирөөгөчү. Ошондо гана чыгат. Мурдаракта комментарий болчу, андан ары лайк болчу, сохраненность болчу, өзгөрүп турат бул. Жана айтып кеткендей эле өзгөрүп турат да. Негизи баардык жагынан жакшы болсо деле болот негизи. Рекке чыгасыз, сөзсүз. Жакшы. Эң кызыктуу суроо, Жыргал Тим ошол блогерлик тармагында бир айлык кирешеси канча? Кандай болуп атат? Негизи түшөт акча. Акча түшөт. Сен эфирден отуруп табасыңбы же андай эмес бизде. Эфирден эле таптык. Эфирден бир канча 150 000 таптым дагы анан. Кой, көп эле маймыл болуп кеттим дедим. Токтотуп салдым. TikToктун эфиринен. Ал жакта адамдын абири тез эле түшүп калат экен да. Маймыл болосуң, бетиңе жаздырат, бир нерсе кылдырат. Ал нерсе болбойт. Бизге болбойт экен ал нерсе. Бир көрдүк бирок. Бир дастан экөөбүз кирип көрдүк. Окшободу. Реклама боюнча жалган айтпайын, айына 30-40 тапса болот. 30-40 миң. 30-40 миң. Тапса болот. Жакшы. TikTokто анын алгоритмдери кандай эле? Салыштырып бере аласыңбы азыр? Мисалы, мен Инстаграмга киргизген видеомду TikTokко киргизбейм. Ал жактын алгоритми башка, бул жактын алгоритми башка. Инстаграм жана айтып өткөндөй эле бир нерселер жөнөт, же бир мындай бир сөз эле сүйлөп, анан болушунча кыска тартыш керек Инстаграмга. Инстаграмда, TikTokко болсо киношный эффекттер менен тартыш керек. Узунуракпы? Узунураак, кызыктуураак, окуя, вайн. Беркилер вайн эмес да, мисалы жөнүндө мындай блогда келип сүйлөп коесуң, болуп кетесиң. TikTok'ум именно вайнды жакшы көрөт эле. Мен себеби өзүм дагы вайн тартышты жакшы көрөм. Мага келип туруп сен поделиться дагы немең же кегиле бул адам мындай деп коюш мага жакпайт негизичи. Просто эми ошону Instagram сурап атат да мененчи. Ошого эле тартасың. Лицону кармаш керек, статус кармаш керек. Ошого тартасың. TikTok'то именно мага жаккан ошондо вайн неме кылып, баягы жерде күлдүрүп элди жарып, неме кыласың, ошол нерсени менен кетет. Анан кинолордун үзүндүлөрүн киргизип койсом, ал деле просмотр бум кетет да. Ошондой эки жака ушундай алгоритм. Абдан жакшы. Азыркы күндө кайсыл вайндарыңыз эң популярдыкка жете турат? Тарткан вайндардан, видеолордон, Инстаграмыңызда. Негизи всегда образ кармашка аракет кылам. Биринчи образым менде баягы Майылда деп Тарынчак Тоскей болгон. Аны мен 2 жыл жүрдүм. Карасам ал уже сузда баштады. Уже эл тойду да, ооба. Тарынчактан эл тойду. Сыртта неме кылдым дагы. Жана поделицияны баштадым. Кыргызстанга поделицияны мен алып келдим десе деле болот да. Биринчи адамга жөнөт деген да. Биринчини жөнөт, маяка кыл, мындай кыл, андай кыл. Аны менен бир ал бирок жаман сөккү кылат келсин. Анан негативден анча деле көтөрө албайм. Шундай кирем да жана адам блоктоп салам.
Сөккөн адам, жазган адам. Же жазса скрит кылып коем. Скрит баягы жооп берип, анау давай буякта жолугушабыз, зачем? Жана блоктоп кой, жетет. Поделицадан тезирээк кутулуш керек болду дагы. Келгиле деген образ таптым. Азыркы күндө. Бирок бул деле азыр бүттү да. Келгиле деп коебу. Келгиле. Булар мындай тарткыла деп коем, болду. Бул образ деле мынау февральдардан токтотуп баштадым окшойт. Мына концерттерде бир-эки уруш керек болуп урдум. Азыр өзүмө бир башкача бир мындай стилде, вайн сыяктуу ошо майлда жана тарынчакка окшогон бир образ издеп атам. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз пока. Пока что келип туруп эле экранга келип, жабышып бир нерселер сүйлөп, аудиторияны кармап туруш үчүн ошондой нерселер чыгарып атабыз. Негизи азыркы учурдагы образым емиштелип атат. Кызыл Кыяда ушундай белгилүү блогерлерден канчоо бар? Кызыл Кыяда көп бизде. Кичинекей эле биздин Кызыл Кыя шаарында блогерлик тармагын кармап, ушундай бир сонун киришеге чыгып, вайндарын тартып, өзүнүн бир образдарын жаратып аткан адамдар. Азыр негизи блогер ким десе мен биринчи очередте азыр эң мындай жылдызы жанып аткан Алишер Адылбеков агамды айта алам. Өтө сонун алып барып атат, өтө аракети сонун болуп атат, мага жагып атат негизичи. Биздин тилде айтканда там бердим. Аудиторияга дагы, башкага да. Ооба. Алишер Адылбеков агабыз негизи буякта сахнада биздин устаттарыбыз. Ал агабыз сыйлайбыз, ошондой эле Канат агабызды, Турсун агаларыбызды сыйлайбыз. Алишер Адылбеков агабызды айта алам. Өзүбүздүн Дастан, Хадича, ким бар? Мына Тазимбектер азыр аракет кылып атат. Тазимбек, Тимур бар, Салижан бар. Анан жаштар бар. Жаштар, булар жылдызымдай жанайын деп аткан балдар бар. Мен азыр экөөсүн тааныйм, экөөсү менен байланышкам. Кандайдыр жардам керек болуп, образ керек болуп, же пиар керек болсо, айткыла биз өзүбүздүн балдарды всегда колдойбуз. Айтам, 2-3 Темирлан Полотов деген иним бар. Ал өзү мобилограф, бирок өзү деле тартат. Бирок мындай дүйнөлүк контент тартат. Ал көбүнчө без слов деп коет го. Сүйлөбөй баян кылат, ошондой кылат. Мен айттым, сен биринчи өзүбүзгө кир. Анан өзүбүз сени мындай көтөрөбүз дагы, дүйнөлүккө чыгарып коебуз дедим. Сен наоборотунан баштап алыпсың деп, алга да жакшы советтеримди айтып турам. Дагы бир иним бар эле, атын унутуп калдым. Марсель деген иним бар. Биздин мына Марсель эмес, мына Башка Марсель. Ооба, Босторгойдо иштейт, шашлыкчы болуп иштейт. Анча-мынча кызыкка иштеге чыгып калат. Ошол иниме да айтам, кандайдыр жардамдар керек болсо, кел, жардамлашабыз. Негизи эле блогер тармагында көп акча тапса болобу деген суроо берейинчи. Блогер тармагында мисалга алсак, Казакстан, Өзбекстанда блогерлердин ставкасы дагы абдан бийик. Жана тартып аткан видеосунда качествосы абдан чоң да. Блогер тармагында көп акча тапса болобу? Болот. Мен ойлойм да, биз Бишкекте жаралып калган эмес экенбиз дейм. Турмуш шартыбыз бул жакта болуп калган үчүн ошого биз азыраак тапсак керек. Анан мен Бишкектеги досторумдан сурайм. Алар өтө көп табат. Өтө жакшы табат. Миллиондогон акчалар табат. Анан айтат, кел бул жака дейт. Анан ушул жакта баары жок таштап туруп мен блогер болом деп ал жака барыш өтө кыйын болуп атат негизи. Бирок барыш керек. Адамдардын көз карашы кандай блогер тармагына? Алдың башкача кароочу эле. Блогер дагы нешпи же кандай дегендей. Азыркы көз караш кандай болуп атат? Негизи биз Кызыл Кыяда жүрүп, мындай эле бизге көз караш анча эмес. Эми тааныйт бизди тааныйт, бирок вау эмес да, ой, жыгалы келип тур андай эмес да. Анан мисалы чет жакка биз көп чыгабыз да гастролдоп. Ал жактарга чыксак, ал жакта эми артыңдан ээрчип алат да. Ой, жыргалы келип туруп сүрөткө түшүш керек андай деп. Анан мурун тоготпойт эле анчачы. Азыр уже бара-бара тогото баштаптыр. Көп эле байкап атам да. Келген
мындай баштап келет да таанымамыш болуп сүйлөшөт дагы. Сен жанагы неме элең деп карашат. О, мен ошол десем. Келди чай пай кылабыз деп эле. Мисалы, Россиянын белгилүү блогери Гусейн Гасанов бар. Ошондой эле Казакстандын белгилүү блогери NNN шоу деген бар. Аларды мисалы Казакстандын жана Россиянын ичинде бир жерлеринге барса өзгөчө бир тосуп алат, сен айткандай. Анан аудиториясы дагы чындыгында аябай өсүп кеткен. Кыргызстанда деле ошондой аудитория чогултса болобу? Гифтен башка. Болот. Анын үчүн нереальный хайптарды кармаш керек. Жакшы ойлонуп туруп кармаш керек. Мен азыр маяктагы кээ-бирки случайный баягы мен болуп калган дегендер алар негизи чынында пландаган эле хайптар да. Ошондой случайлар. Эң хайп болуп, мисалы, пикте туруш керек да. Пикте турсак, потом уже бизде азыр мисалы анча-мынча казак көрөрмандарыбыз бар, анча-мынча өзбек көрөрмандарыбыз бар. Ошолорго бирок биз 100% кирген эмеспиз да. Бир какой-то 10%, 5% эле киргенбиз да. Ошону 100% кылып, тилди өзгөртүп, балким, Кыргызстанга нормально кирип алдым. Эми тарс тилди өзгөртүп эле, орусчаны мисалы баары эле билет да. Өзбекстанда да, Казакстанда да, Кавказ, Мавказ, любой жака. Ал жака ошентип тилди өзгөртүп кирсе болот негизи. Өзбекстандын блогерлери өзүнчө бир мындай бир адамдан турбайт да. 5 адам, 3 адам, 2 адам, ошондой бир чогуу бир иш алып барышат да. Блогерлик кесипти дагы ошончалык бир чын ишке айлантып. Бизде андай көз караш жок да. Эмнеге андай? Тартат, сен айткандай кыска нерсени, өмүрү кыска нерселерди тартат. Ооба. Ошондой кенен иш кылса болобу? Негизи акчаны жакшы таба элек да ал нерседенчи. Ошон үчүн аракети слабыйраак биздикилер. Бирок акчаны көрүп калгандар бар да. Бишкек тараптарда өтө катуу аракет кылып тартып аткандар бар, мисалы Малли деген жанагы Джакснерга катышкан бала. Мисалы ошону көрдүм, мындай сонун кылып атайын оператор жалдап, сонун кылып тартат экен. Дагы башка блогерлер бар. Негизи кылса болот, эгер бул жактан ошо команданы обеспечить этип, акча түшүп турса. Же башына чыдап коелу, акча түшөт деп туруп, баштап туруп, анан рекламалар иштеп кылса болот негизи. Бизде деле ушундай план бар. Алдыдагы максаттар. Алдыдагы максатта. Алдыда максаттар буюрса, Жыргал тимдин миллион подписчиктери аудиториясына чыгабыз. Буюрса, жакшы. Эми блогер жагынан өтүп, тамашоо жагына өтөлү. Тамашоо жагында образ жаратыш кандай болуп атат? Кандай образ көрүк чыгат сага? Мага негизи эрке балалардын образын көп ойнойм. Ошондой кылып өзүнчө бир мындай деген баягындай образдарым бар. Мисалы командабыз полный эле билет. Мына шутка, ушундай шутка. Бири аял болуш керек, бири ери болуш керек, бири мына болуш керексе болду. Ери Тазим болот, аялы Дастан болот, баласы мен болом. Ошентип алмаш кете берет да. Негизи баарынын өзүнүн жай-жайы бар командабызда. Анан основной мен ошондой эркелеген, баягындай кылып бек кылыктардын образдарын алам да. Жакшы. Анда тамашоочу жигиттен бир анекдот болсун. Биздин көрөрмандарга бир эсте калган анекдоттордон болсо бир айталы. Эс каяка барсам эле сен күлдүрөсүң да бир күлдүрчү деп кыйнашат. Негизи мен вообще анекдот билбейм да. 90го кирген чал жаштыгында өлүп калыптыр деп коет. Кыскача. Негизи элди күлдүрүш оңойго турабы, кыйынга турабы? Негизи кыйын. Элдин манайы кандай болуш керек, мисалы залдачы. Кээ бирөөлөр мындай келет, бирок билет алып болгон да, настроениясы жок келет. Күлдүрө албай эле, эмне кылышат деп сүйлөшмөй калат. Бирок мындай динамиканы кармаш керек да. Таш моментиде баягы сөздү айтыш керек. Бир аз кечигип калсаң өтпөй калат. Анын үчүн канчалаган опыт керек. Бизге жазып коюшат, биз командага кошпойсуңар дейт. Ал биз көргөн баягы 10 жылдык опыт көрө элек да. Жок, силер туура келбейсиңер бизге деп айтып коюш, өзүнчө капа болуп калышат.
Анан эми баягы кругта 10 баланы жарып койгон балдар окшойт да. Жарып койсо эле сахнага чыгып эле жарып коем дейт да. Негизи жок. Биз блогерлер сахнага чыгып туруп ойногонун да көргөнбүз, кантип атылганын. Кодулдар дагы чыкса, алар деле атылат, себеби алардын стили башка, биздин стили башка. Негизи сахнага чыгып күлдүрүш кыйын, ага көптөгөн убакыт керек. Жакшы күлдүрүш үчүн. Ил атыш оңоюраак болуш керек. Ил атыш оңой. Ил атыш оңой. Жакшы. Алдыдагы пландар Торнадо командасын канчалык деңгээлге көтөрөлү деген пландар бар. Анан уже азыр көпчүлүгү үй бүлөлүү болуп атасыңар. Үйлөнүп, бала чакалуу болуп дегендей. Үйлөнүп бүткөнгө чейин иштейсиңерби же андан кийин дальше алып кетесиңерби? Негизи уже команданын жарымы үйлөндү. Үйлөнгөн сайын команданы чогултушу абдан кыйын болуп атат. Bundan башка агалар, мисалы, сиздердин командаңыздар, башка командалар көрүп атабыз, үйлөнүп кыйналып калышканда. Бирок биз алып кетебиз деген ниет бар. Биз көбүрөөк уже кино сферасына кирейли деп атабыз. Мен лично сахнаны токтоттум. Жеке концерт берсек чыгам. Көңүл жигиттер, Казакстандагы, Өзбекстандагы оюндарга чыкпайм. Анткени уже бул жакта 2011ден бери ойноп атсам 13 жыл болуп калыптыр. Любой эле окуучу мектепти бүтүп кетет, университетти бүтүп кетет. Тамошо мага мектеп болсо, көңүл жигиттер бул мага университет болду. Ал жакты эле мен былтыр эле коштошуп койгом, ошондон бери чыга элекмин. 3-4 оюн уже өтүп кетти. Мындай чоң оюндар, масштабный эски командалар чыгат деп чакырса, анда чыгам. Основной эми биз киного жатышка аракет кылып атабыз. Команда менен биригип, Ооба. жапа тырмак жабышып кино тармагына. Ооба. Буйруса, жакшы бир кинолор күтөбүз анда. Буйруса, сонун бир кино комедияны элестеттим. Торнадо кино тартат. Буйруса, жакшы. Азыр кандай киного баш багып атасыңар анда? Азыр дагы ошондой процесстер жүрүп атабы? Ооба. Кожонун балдары жазылган. Аны тартып 10 серия кылып бүтүрүш керек. Бир аз спонсор жактан проблемалар болуп атат. Спонсор таап аны бүтүрөбүз сөзсүз. Андан сырткары Косяк деген бир кино жазылып атат. Ал более профессиональныйраак кылып тартабыз деп аракет кылып атабыз, бирок сериал. Дагы бир 2-3 сериал тартабыз дагы, өзүбүзгө максимальный опыт алабыз ошол сериалдардан. Андан сырткары быйылкы жылга сөзсүз бир кино тартышыбыз керек деген план койгонбуз. Бюджетти только спонсорлор жагынан каржылайбы же өзүңөр жеке өзүңөр каржылап аткан күндөн болобу? Көбүнчө спонсорлор жардам берет. Анан кээ бирде өзүбүз эле акча ыргытып тартып салабыз. Көрөрмандар айта бербеңиздер, неге чыкпай атат, неге чыкпай атат, ушундай акча жок болуп атат, кээде кыйын болуп атат. Кээде акча болгондо тартып кое атабыз. Же болсо чындыгында ошол Кожонун балдары жана Кайсар эже деген сериалдарыңарды көп көрүп атат адамдар. Ал жактан да суромжолор көп болуп атса керек. Неге чыкпай атат, неге эле мындай токтотуп коесуңар дегендей. Кино жаратыштын проблемалары кыйын бекен же кандай экен? Кино бул бизге, мисалы, силер бир баш багып калдыңар киного. Негизи кыйынбы кино? Негизи кыйын, өтө кыйын. Ал жактын ал жак өзүнчө бир мектеп экен да. Режиссер, продюсер, андай, мындай, даже бетиң тазалаганга чейин адам керек экен да негизичи. Анан биз каякта өзүбүз да барычы. Өзүбүз режиссер, өзүбүз оператор болуп кетебиз, кээде өзүбүз монтажер болобуз, түнү менен отуруп мындай кылыпчы. Аны эл билбейт кыйынчылыгынчы. Негизи өтө чыккандан кийин негатив жазат. Мына эмне болуп калды? 18 минут тартып коюпсуңар, 40 минут кылбайсыңар. Биз ошо 18 минут тартыш үчүн канча күн кыйналабыз, канча күн жасабыз. Аны түйшүгүн эч ким билбейт. Негизи только киношниктер өздөрү билсе керек. Жакшы. Ийгиликтер болсун. Буйруса Торнадо командасынан дагы сонун бир кинолорду күтүп калабыз анда. Биз дагы бир мындай баш багып кино тармагындагы көрөлү. Кызыл Кыяда кино жаралса, биз кубанычтабыз. Чын жүрөктөн. Эми алдыдагы максаттарга өтөлү.
Кандай максаттар бар? Жеке максатка? Ооба, жеке максатка. Жеке максат негизи туруп Россияга да кетип калгым келет. Туруп Америкага кетип калгым келет. Чакырат ал жактарданчы. Кел дос, айына $5000, $6000 иштеп атам. Россияда 100-150 миң иштеп атам, келбейсиңби дейт. Анан ушунча мээнет да, таштап кетип калгым келбейт да. Негизи ошо айткандай эле быйыл сөзсүз бир кино тартышка аракет кылабыз. Эгер ал да болбой калса, анда точно Россияга кетет. Ушундай. Үй салыш керек, магазин салыш керек, үйдө тирикчилик кетип атат дегендей. Ошого көрөбүз. Буюрса, өтө катуу аракет кылып көрөбүз деген пландар бар. Жакшы. Жеке жашоодо артыбызда бир машина турат. Бул машина кимдики? Бул машина меники. Канчага алабыз? Алдыңыздарда ЖЛАЗ CRV 3 достор. Келе бересиздер. Айда жылабыз, э? 2008 жылы. Машина кут болсун. Рахмат. Буну канчага алганбыз? Бул мага 900 миңге түшкөн. 900 миңге. Мына ушундай сонун бир машинанын ээси Жыргал Темдин дагы жашоосу боюнча биз сонун бир маек куруп атабыз. Урматтуу достор, видеону аягына чейин көрүңүздөр, дагы ачылбаган сырлар болсо ачалы. Хайп жаратыш үчүн эмне кылыш керек? Хайп жаратып көрдүңбү? Же болбосо хайп кантип жаралат деген суроо берейинчи. Хайп жаратыш өтө кыйын болсо керек. Эми бар бир оңой жолу. Негизи ал өзү внезапно чыгып калат да. Мисалы мен Россияда, Москвада тартып жүргөм. Орусчаны туура эмес сүйлөп. Мен негизи орус мектепте окугам, мен жакшы эле сүйлөйм. Бирок туура эмес сүйлөсөң жакшы кетет экен да. Күлкүлүү болот экен. Досумду карасам, орустар менен сүйлөп атканын көрүп эле күлөм да. Ошону дурай баштадым. Дурап тартып баштадым. Бир маалда эле бир группа киргизиптир, карасам 300 миң просмотр болуптур. Анан Кыргызстанга жайылды баягы. Кийин Өзбекстанга өтүп кетти. Кийин Казакстанга өтүп кетти. Казакстанда баягы рекетерде Саян бар го. Ошол да статустар чыгарып жүрдү да. Анан Россияга өттү, Кавказга өттү. Акыркысы Тажикстанда бир көрдүм. Кийин кайра эле Өзбекстанга келди да, Өзбекстандын артисттери чыгара баштады. Жана "Я проблема" дегендичи. Ошентип ал видео өтө хайповый болуп кетти да. Любой страничкага кирип карасаң миллион просмотр болуп атты да. Аны мен күткөн эмесмин да. Мен жөн эле чыгып туруп сүйлөп койгом. Мында "Чо? Проблема да?" деп туруп эле. Ошону кетип калыптыр. Ал негизи кийин жаратам деп дагы канча аракет кылдым. Ошол образ менен. Кээ биркилери кетип калды. Мисалы, акыркы хайпым неме болду окшойт. Жана көлгө барып алып, мен көлдөм, чалба мага" деп коем. Сен өзүң чалып атпайсыңбы дейт. Билбейм, мен көлдөм, давай деп өчүрүп коем. Ошонун баары көлгө баргандар баары почти чыгарды да. 7000 канча адам чыгарыптыр. Ал деле бир кандайдыр хайп. Просмотрлары жакшы кетип атыптыр, ошону күтпөйсүң анычы. Ал өзү келип калат. Главный талыкпай аракет кылыш керек. Сиздин рекламаларыңыз кайсыл тараптан көп рекламага заказ түшөт? Кызылдыган өзүнөнбү же башка тараптанбы? Менде основной башка шаарлардан түшөт. Мисалы, онлайн жумуш үйрөтөм, же ошого окшогон баягы шаарга тиешеси жок нерселер көп түшөт. Анан кызыкка деле түшөт. Магазин же бир кандайдыр салон, ачылыш немелер болсо, ошону барып реклама кылып коебуз. Кылган рекламаңыздын бир жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгыны дагы байкаса болобу? Жыйынтык негизи байкайм мен. Биринчи киргенде реклама кылып атканымда эл аз болот. Андан кийин барып ошол мисалы заведение, ошол жерден барып чай ичип, аны карасам, уже баягы жерде эл толоо болуп калат да. Анан эч ким айтпайт мен Жыргалдан келдим депчи. Жөн эле ошол бир мисалы мен бүгүн реклама киргиздим. 3 айдан кийин мисалы кийим дейин, кандайдыр кийимди көрсөткөмүн да мен. Ал 3 айдан кийин кийим алыш керек болот да. Жана Жыргал неме кылды эле дейт да. 3 айдан кийин барат. Кээ биркилер наразы болуп калат, сразу эле анча кебеди го деп. Сен шашпа дедим. Балким адамга ошо сенин буюмуң керек болот, анан кийин келет дейм.
Негизи результат бар. Ошого карап биз ставка коебуз. Результат жок. Мисалы мен билем да, кандай десем, бир мындай керек эмес башкача бир буюмдар болсо, билбейм, мен аудиториям сенин клиенттериңби, клиенттериң эмесби билбейм. А так кааласаң манча бер, мен сага чыгарып кое берем дейм. Анан башка бир заведение болсо, менин аудиториям точно келет сага дейм. Точно келет. Ошого ставка ушунча. Ишенбесең текшерип көрөбүз, тактырып көр деп айтам. Ставка канча? Ставка аз эле негизи. Бизде кызыкка кичинекей шаар болгон үчүн анча көтөрө албайт. Анан заведение карайм мен. Ачыгы карайм. Ошондой тандап анан кийин ставкасын энгизесиз. Мисалы кичинекей эле магазин болсо, ал эми чоң көтөрө албайт да. Ага $100 деп айтып коем. Гилтеге мындай бир курулуш компания болсо, ага $100 жарашпай калат. Ал ошончо расход кылып атат, и плюс сенин атыңдан 2 квартира сатып койсо эле ал канча прибыльда болот да. Эми аларга 20 000, 30 000 деп заведение карап айтабыз да. Негизи блогерлер рекламанын баасын просмотрга карап эсептейт экен да. Бир просмотрдун баасын 50 тыйындан. Мисалы чоң блогерлер да. Россияда жана башка мамлекеттерде. Ошондо 1 миллион просмотр алса 500 000дей баланып калат экен да. Ошол системаны бул тарапка киргизсең кандай болот? Ал деле жакшы болсо керек. Бирок биз билбейбиз да канча неме просмотр кетишиничи. Мисалы бир чектөө коюп, мисалы бир жуманы элестетип, мисалы бир жумага договор кылып, бир жуманын ичинде канча просмотр кетет. И ошонун просмотрунун 50 тыйынын алса. Мисалы 100 000 болсо, ошондо 50 000 кылабыз ставка. Мага жактан ошондой кылыш керек экен. Негизи ушундай экен да, Анда биздики вообще эле бир 30 тыйын, 20 тыйындан эле болуп калат окшойт да. Ошондой болуп калат экен да. Негизи ал деле жакшы вариант экен. Ошондой кылса болот экен, бирок башында сурайт да. Америкадагы жана Россиядагы, Европадагы блогерлердин ставкасы ушундай чечилет экен көпчүлүгү. Себеби алар өздөрүгө ушунчалык бир уверенный нерсени көрсөтөт экен. Мен сенин чыгарган видеоңду миллиондон ашырып берем. Андан деле ашып кетет. Деген чектөө коюп. Бирок мен деле айтам, 50 000 өлдү дегенде 50 000 кетет деп айтам. Андан да кетпей калса, уялганымдан барып кайра бир 2 история тартып берем. Уялганымдан делечи. Бирок айтам, 50 000, 100 000 кетет, анан нар жагы миллионго барып калышы мүмкүн дейм да. Просмотр. Ошого барып калышы мүмкүн дейм. Идеялар кантип жаралат анда? Сен тартып аткан бир рекламанын идеялары. Негизи жана айткандай эле бир 10 жылдан бери ушул сферада жүрөт экенбиз. Болор, мисалы бир 10 жылда не деген тамашаларды ойноп салдык. Анан ошол заведенияга ошол тамаша түшөт да. Ошону эстей коесуң, давайте мына ушинтип урабыз деп айтасың. Же болбосо жана бир Досфуд деген бул жакта ресторанды реклама кылганбыз. Орозо учур эле как раз. Az актуалка не? Орозо. Значит, орозону аралаштырып берсе кылыш керек. Келдим да, родной, ифтарды мына жерде кылбайлыбы, андай кандай дейсиң, мындай деп. Сен мага алып бересиң да десең, деп ошентип реклама кылып койдум. Жөн эле ошону сүйлөп койдум. Просмотр да жакшы кетти, бир 200 000 кетти окшойт. Анан Инстаграмда байкадыңызбы? Мисалы, английский сөздү айтсаң көбүрөөк кетет, кыргызча сөздү айтсаң азыраак кетет, орусча сөздү айтсаң андан да азыраак орто системада кетет да. Ал ошо негизи багыттар болот. Контент деген ал өзүнчө бир китеп. Орусча тарсаң СНГга киресиң, англисче тарсаң дүйнөгө чыгып кетишиң мүмкүн. Кыргызча тарсаң Кыргызстандан чыкпайсың да. Мен негизи башында ошол орусча тартып баштагам. Бирок башында ошол видеоң тебиш үчүн какой-то аудитория керек экен да. Россияда өзүңүз билесиз, соперничество көп да, блогерлер көп. Анын ичинен чыгыш өтө кыйын экен. Ошого кыргызчадан баштайын, андан кийин акырындан орусчага өтөбүз, андан кийин англисчеге деле өтсө болот. Бирок англисчени билбейм, мага анча деле кызыгы жок болсо керек. Бирок келечекте орусчада тартам деген пландар бар.
гиф маселесине келсекчи. Гифте мисалы үчүн подписчик чогулат экен, бирок анын эч пайдасы жок экен да. Жок. Эч кандай пайдасы жок экен. Гиф кылып көрдүңөрбү? Анан гиф кылганда канчалык деңгээлде катталуучу келет экен? Негизи Же ал боттон эле келеби, же кандай болот? ал негизи көбү бот болот. 10 аккаунт менен катышсаң, мынча приз андай мындай деп айтышат. Ага ишенип эл 10 аккаунт ачып баягын катышат. Ал жакта миллиондогон адамдар баягындай же мисалы 10 миң деген адам 10 миңдин бирөөсү эле утат да. Анан капа болуп калышат. Аябай өткөрүш кыйын гиф негизичи. Ошого мен гиф өткөрбөйм. Себеби гиф өткөрүп аткандарды көрүп, өзүм биякта кыйналып кетпей кой. Лучше башымды ооруттпайын дейм да, аракет кылбайм. Негизи чоң бир бизнеске айланып кетти да биздин Кыргызстанда гиф өткөрүш. Гифтин өзүнчө бир бизнеси болуп калды. Аз уже барып гифке деле адам ишенбей калды. Гиф өткөрүп аткандар сразу эле айтам, кыйналып каласың. Кыйын, Кыйын. Мына ушундай урматтуу достор, Жыргал Тим менен биз аябай сонун бир маек куруп атабыз. Чындыгында блогер тармагында көп ийгиликтерин жана сырларын сиздерге ачып жаткан учуру. Жаңыдан блогер болом дегендерге кандай кеңеш? Жаңыдан блогер болом дегендер издениш керек. Сизге кандай контент жарашат, ооба. Кайсыны сиз эптей аласыз? Негизи башында баарын кылып көрүш керек. Мындайына тарт, андайынан тарт. Анан просмотрга карап өзүңүздөр чечим жасап аласыздар. Ошол, значит, бул жагым жакшы кетти да, значит, мен ушуну өнүктүрүшүм керек туруп, ошонун үстүнөн иштесеңиздер, сөзсүз ийгиликке жетесиздер. Мынакей, урматтуу достор, блогер тармагында дагы серьезный көз караш менен карап, жакшы бир контент тандап, жашооңуздарга жана өзүңүздөргө бир жумуш кылбасаңыздар болчу да иш экен. Ооба. Биз буга чейин, мисалы үчүн, чоң аталар айтканда, башка адамдар айтканда, блогер дагы иш бекен деген ойдо калганбыз да. Ошондуктан айткым келет, блогерлик дагы кадимгидей иш экен. Кадимгидей акча табат экенсиздер. Кадимгидей элге кызмат кылат экенсиздер. Сен көз карашың? Менин көз карашым деле ошондой. Блогерство бул отдельно бир чоң китеп. Анын ичинде контент, аудитория, кантип тартылыш керек. Баарын үйрөнүш үчүн даже 1 жыл деле жетпесе керек. Биз канча 2016дан бери тартсак, мына 8 жылда эми мындай ийгиликтерге жетип, кичинекей кызылкайдан туруп, чоң Кыргызстанга белгилүү болуш ошол блогерствонун артынан деп ойлойм. Ошону мен 8 жылда ушул ийгиликтерге жетиштим да. Негизи кылса болот. Эң главный аракет кылыңыздар. Аудиторияны кантип кармаш керек? Аудиторияны тартып туруш керек, тынбай тартыш керек. Инстаграмдын баракчасына кирип, алгоритмдерин окуп туруш керек. Не кылсам кетет, не кылсам не болот. Бир видеоңуз кетпей калды, болду, аны башка тартпаңыз. Башкача кылып тартып көрүңүз. Анан кетет, өзүнүн жакшы просмотрлары барларды гана кармап, ошондой окшош видеолор тартып жүрүш керек да. Мисалы, бир видеоң кетип калды, ошонун артынан ошого окшошураак, жакыныраак форматтагы видео чыгыш керек. Ооба. Ошондо алгоритмди кармап өйдөгө кетсе болот. Инстаграм бир эле алгоритмиңизди чыгарып берет. Мен азыр жакшы видео тартсам, жакшы видеомду чыгарып берет. Анан келгиле андай десем, ошону кармап берет. Бирок байкаш керек. Инстаграм кайсы видеону жакшы колдоп атат. Значит, мен ушундай тартышым керек экен деп. Ошол сыяктуу кылып тартып. Бирок сен негизи күлкүлүү видеолор тарткың келет. Андай видео тарткың келбейт. Мен мисалы көбүнчө вайн тарткым келет. Барып, бир аз буруп баякынычы. Мындай курулушка окшош эле нерсе. Бир аз буруп, аралаштырып, анан жакшы вайндарга өтүп кетсе болот. Инстаграмды акырын ошого үйрөтүш керек да. Блогерлердин көпчүлүгү Инстаграмына жана башка өзүлөрүнүн видеолоруна ата-энелерин кошуп таштаган видеолор көп чыгып калат да арасында. Кандай көз караш? Ата-энесин кошкон жакшыбы негизи блогерге? Же контентине карата кошуш керекпи?
негизи ал деле бир өзүнчө контент. Аны деле иштесе болот. Мисалы бир эле нерсе менен чыга берсең тажатасың элдичи. Ошого аралаштырып тарткан деле жакшы. Мисалы Казакстандын дагы бир блогери бар. Ал основной ата энеси менен чыгат. Атасыны аябай баягындай тамашага көп салат. Ал болду, ал ошол контентти үйрөнүп алган. Бирок башкача ар кандай кылып тартат да ошону мененчи. Бирок только атасы мындай шокко түшөт дагы, бир мындай тамашага чыгып калат. Негизи ошондой сонун контенттер бар да. Мисалы эң топовый контенттер. Апаңа бир нерсе берсең, ал сөзсүз кетет. Орусчаны туура эмес кылып тарсаң, сөзсүз кетет. Кайталанма немелер деп коет. Мындай шуткаларды кайталанма кылып неме кылсаң, анан мындай жиндирак болуп аткарсаң, ал дагы кетет. Ошондой бунун түрлөрү көп, аябай көпчү түрлөрү. Ошондой түрлөрдүн бири да жана сиз айтып аткандагычы. Ал ошолорду кармаган. Мисалы айттым го, контентти изденип өзгө ыңгайлуусун тандаш керек да. Жакшы, мынакей аябай сонун бир блогер тармагындагы маалыматтарды сиздерге жеткирдик. Бир суроо. Көлдө эки адам чөгүп атат. Бирөөсү аялың, бирөөсү апаң. Кимди куткармаксың? Экөөнү тең куткарбакмын. Кантип бирөөсүгө кантип жетишесиз? Мындай кылам. Негизи апа деле сени чоңойтуп, төрөтүп өстүргөн. Биринчи очередте апаңды куткарсаң керек. Андай десең, дальше аялың менен жашап кетиши керек. Балдарың апасы кантсе дагы. Андай болбой эле койсун туугандар. Негизи апа биринчи очередке баары бир апаны коем. Ошондо Айшенени куткарасың. Аялың калып кетерсиңби? Аялым да кабайт. Астына түшөм да, суунун үстүнө түшүп көтөрүп коем. Кечирип кой жан деп коем. Мына ушундай урматтуу достор, бир аз тамашалуу суроо болсун деп ушундай бир жыргалга бердик. Айшенем аман болсун. Блогерлик ишке ийгилик болсун. Ар дайым жакшы күндөрдө ушундай ийгиликтерге чыгып жете бер демекчибиз. Мындан дагы алдыдагы пландарга жетели биргеликте. Эфирдин аягында биздин көрөрмандарга жакшы бир эркин микрофон калуу тилектер. Урматтуу көрөрмандар, кыргыз элим, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен негизи жакшы эле видеолор тарткым келет. Көбүнчө сөгүнүп каласыздар, хейт этип каласыздар. Бирок Инстаграмга ошол нерсе кээде керек болуп калат. Антсе жакшы видео тарсам жазбайсыздар да ошону. Молодец, сонун деп койсоңор деле болот. Пейилди оңдойлу. Кыргыз элим жакшы нерселер көп көрөйлү. Жаман нерсени канчалык көп көрсөңүздөр, ошол нерселер көбөйөрөт. Ошонун артынан деле TikTok жабылды окшойт. Биринчи очередте пейилди оңдош керек. Биз чыгарган видеолорду колдоп туруңуздар. Бардык, мисалы, мына реклама болсо, бул сиздердин маанайыңыздар үчүн, сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн биз дайыма даярбыз. Талыкпай ушунча жыл эмгек кылып келатабыз. Дальше кылабыз буюрса жакынкы күндөрдө сонун кинолорубуз көрүп каласыздар. Ал эми Назир Маматсултанов агабыздын YouTube каналына да ийгилик. Ошол видеону жакшы комментарияны жазып, статустарыңыздарга коюп, лайктардан көп басып, колдоп коюңуздар. Буюрса ушундай сонун маектерди сиз дагы тапып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Поделиться дагы биринчи адам, чорт адам дейм. Ушундай адамдарга жөнөтүп, жакындар менен бөлүшүп турсаңыздар болот. Жыргал мырза менен биз сонун маек курдук, урматтуу достор. Кайрадан көрүшкөнчө анда сак саламат болуңуздар.